Сыртынан караган адамга жайлоодо тигилген чатырчалардай болуп турган жабдык энергетика тармагындагы эң маанилүү жабдык десек болот. Себеп дегенде ушул подстанцияга келген электр энергиясын бөлүштүрүүдө маанилүү орду бар жогорку чыңалуудагы жабдык. Ушул тапта Ысык Ата районундагы Ивановка айылындагы подстанцияда 50 жылдан бери алмашылбаган бул жабдыкты жаңылоо иштери жүрүп жатат. Жети жолу өчкөн сайын ремонтко чыгып турчу. Эми бул жети эмес, уже 25 000 жол өчкөн күнү дагы уже ремонтко чыкпайт. Анткени бул уже вакуумный выключатель. Завод ошол 5 000 20 эмеге короткий замыкание неме берет. Өчүп күйгөнгө рухсат берет. Алмаштырып, ар бир эмесин баарын смазкалап, майлап турсак, азыркы тапта мынакей служба изоляция келет дагы өзүнүн жумушун кылат, изоляциясын текшерет дагы болду. Андан кийин биз баягы контактларын майлап сүрүп, чаңдарын сүрүп эле бүттү. Ошончолук жумуштар жеңилдетилди. Бул подстанция айланадагы 12 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. Мындан башка аймакта 1000ден ашык ири жана чакан өндүрүштөр дагы бар. Былтыр бул жабдыктардын эскирип калгандыгынан улам аймакта тез-тезден авариялык абалдар катталып, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган учурлар көп болгон болчу. Быйыл болсо жаңы жабдыктын орнотулушу менен энергия менен камсыздоо ишеними жогорулайт деп күтүлүүдө. Ушул иштерге байланыштуу биз 8 саатка жаши фидерибиз бар. Ушул эки жумуштар бүтөр менен биз ар бир опораларды, ар бир фидерлерибизди кабельный каналга салып, ушу иштерин да кылабыз. Кабель линияларды салынгандан кийин биринчи выход ушул эки подстанциядан, ячейкалардан чыккан биздин опорага чейин кабельный линияларды чыгарып, ошол эки опораларыбызды коюп, ушундай жумуштарды аткарабыз биз. Эскилигине байланыштуу 55 жылдан өткөнүнө байланыштуу бул вакуумный выключательдер көп нерселерге жакшы. Аба ырайына туруктуулугу, жанагындай кескин өзгөрүп кеткен, шамалга туруктуу, ошондой эле өрт коопсуздугу жагы каралган. Ошондой эле биздин тейлөөчү кызматкерлердин коопсуздугу эң биринчи очередь. Тейлөө жагынан коопсуздук жагы каралган. Ошондой эле азыркы автоматиканын талаптарына бүт толук жооп берет. Мындан сырткары ичиндеги жанагындай система отопления, освещения бүт жактары каралган да. Эски жабдыктарды жыл сайын ремонттоп, ага кошумча жанагындай чыгымдар көп кетчи, турдо затраты көп, күндө келип баягы оңдоо ремонтторуна ар бир авариялык өчүр болгондо келип жасап турчу. Муну менен эми биз дагы келерки буюрса, Кудайым буюрса, 30 жылга чейин бул подстанцияны карабайбыз. Бул жабдыктардын бардыгы Россиянын Самара облусунан алынып келинген. Жабдыктарды сатып алуу былтыр көтөрүлгөн электр энергиясына болгон тарифтин эсебинен сатылып алынууда. Ушул тапта Чүй облусунда эле мындай жабдыктардан дагы 4 подстанцияга орнотуу иштери жүрөт. Ал арада бул жабдыктарды орнотуу иштери ар бир аймакта да жапырт башталды. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Чүй облусу.